Айрымдар билип билбей эле бул кыркын чыгаруу деген сөздү колдонуп жүрүшөт. Алдыңа кетейин алтын кызым менен. Азыркы ааламдашуу заманында сүзүлүп, бирок үзүлбөй келе жатат. Актылуу болсун деп, акыл эстүү болсун деп. 9 секунд дегенде жараткан Аллах жарыкка чыгарат экен. Көчмөндөрдүн туу башында болгондуктан када салтын унутпай, азыркы ааламдашуу заманында сүзүлүп, бирок үзүлбөй келе жатат. Ошон үчүн улуттук баалуулуктарыбызды жаштарга көрсөтүп, таберик катары сактоо үчүн сактайлы деген аруу тилек менен Каныкейде апалардын асааты наристенин кыркын бекитүү салтын көрсөттүк. Эненин ичинде жараткан Аллахым баланы жаратканда 9 ай, 9 күн, 9 саат, 9 мүнөт, 9 секунд дегенде жараткан Аллах жарыкка чыгарат экен. Ошондо бала ошончо убакыттын ичинде эненин ички дүйнөсү менен жашайт экен. Андан кийин жарык дүйнөгө келип атат. Жарык дүйнөдөгү өзгөчө башка улуттарындагы бир касиетибиз бар да. Бала жарыкка келип жатканда, умай эне бөтөнгө чапканда баа деп үнүн чыгарып, кара куш мээси ошондо бекийт экен. 12 ай ичинде калган бижердеги эмгеги бекийт экен. Ошол ички дүйнө менен жарык дүйнөнүн энергиясын айкалыштырган, баланы калыптандырган жана баланын энесин дагы денесин калыптандырган убакыт бул 40 күн болот экен. Ошондо баланын көздөрү токтоп, кулак угулары, анан жанагы кыргызда атайын 40 чыгарганда койду союп, анан баланын энесине моюнду берип, ошону жегизип, анан аны асып койгону да бул бекерден эмес. Ошол баа деп баягы умай эне чапкандагы кара куш мээнин калган каткан моюн сөөктөрү ошол 40 күндө бекит экен. Ал эми 41 күн болгондо наристени 40 кашык сууга, 40 уруунун атын атап 40 кашык сууга жакшы тилектер менен жуунтуп, чачтырмагын алып, жаңы көйнөк кийгизип, ак паталарын аксакалдар берип, энелер аруу тилектерин айтып, бекитип, кыркылыгын бекитип бекемдеп коюшкан. Айрымдар билип билбей эле бул кыркын чыгаруу деген сөздү колдонуп жүрүшөт. Негизи кыркын чыгаруу эмес, наристенин кыркын бекитет экен, жер жашоосуна жашасын депчи. Өмүр бою ошол энергия менен жашайт экен. Ал эми көзү өткөндө маркумдун ошондо кыркын чыгарып туруп анан башка ааламга өтүп кетет экен. Ошол айырмасы ошол. Анткени энергияны бекитип атат наристегечи. Аурасын бекемдеп атат да. Ошол айырмасы ошол да. Ушул сөздү да туура колдонсок деген колдонушубуз керек экен да. Анткени кыргыз өзү сөзгө өтө маани берген, сөздү баалай билген, а сөздүн да энергиясы бар да. Ошону туура колдонолу. Анан 3 деп кой. Мындай 3 деп эметет, мындай го. Акыл эстүү бала болсун деп ушу 40 кашык сууну ушинтип атайтып кириптебиз. Актылуу болсун деп, акыл эстүү болсун деп, дайым жакшылыкка жүрсүн деп ар бир киши тилеп айтабыз. Ушу кыргыздын салты эмеспи? Ушуну эрип жүрүп
içten su. Susuz ömür de yok. Susuz ömür de yok. Amina'nın ömrü suday uzun olsun. Ömrü suday tunuk olsun. Yiğitli kız olsun. İmanlı kız olsun. Buraki kaç menen balanın 40 жолу кыркып атканда биз кыргыз 40 уруудан тараганбыз да ошол аталардын аттары менен айтылып баланын чачы кыркылат. Кетейин эмнечке биздин мына 40 уруунун эң башы бассыз урусунун касиети колдосун, бааргы уруунун касиети колдосун, жол жакшы уруунун касиети колдосун, өрү уруунун касиети колдосун. Çin kaldırıp koysanız dayılarına bayakı iyinçi bергенде да алданın dayılarına baktınız. Яусын тура айтасың. Анда эмес айланайын баламдын айдар чачын калтыралык. Тайларына барганда келин балам. Барып тайлардын энчисин алып келелик. Эми сууга салалык андай айланып кетели. Бул эми тиги тырмагын ырымдап коелук. Мына бул чачты болсо өсүп жаткан бак тараптын түбүнө балам өнүп өссүн, дарактай бутактуу болсун деп ырымдап бактын түбүнө көмүп коесуң балам. Алдыңа кетейин алтын кызың менен, судай өмүрүң тунуп болсун, судай таза болсун жаным. Кетмен айланайын, судан айланайын. Келиндер жанагы ырымдалган сууну алып келгиле чайкайлык. Алдыңа кетейин кызымды чайкайлык эмес. Beş boğur, bit olsun, bak karasın, bundan bağırsın, aylanayın. Айланайын ага туугандар, салттуу, нарттуу апаларым, туугандарым, балам. Мынакей ушинтип кичинекей чүрпөбүздүн бүгүн 40-ын бекиттик. Эми бул ата салты, ата үйдүн куту, ата үйдүн ээси дегенде эми ушу атасы ушу кичинекей Аймина небереме бата берип койсун, кандай дейсиңер? Омин Алла Таала ошол биздин небере кызыбызга ушул дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын буйрсун, берекер Алла Таала. Алла Таала кызыбызга Алла Таалай акыл берекер, кызга негизгиси бак берип, ысыккөлдөй бак берсин, тунуктукту берсин. Жайлоодо гүлдөрү назиктикти берсин.